Саламатсыздарбы, бүгүнкү шаршемби Супер ТВда Сереп Чекит KJ сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол койду. Ал жогорку кеңеш тарабынан 17 мартта кабыл алынган. Мыйзамдын максаты жер участоктарына мунапыс берүүнүн укуктук негиздерин, шарттарын жана тартибин аныктоо болуп саналат. Бул мыйзам ушул документте каралган жер мунапысынын объектилерине болгон жарандардын менчик укуктарын мамлекет тарабынан бекитүү боюнча жер мунапысын жүргүзүүнү жөнгө салат. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык санариптик көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттар түзүлөт. Тескеменин максаты жана тапшырмасы Кыргыз Республикасына маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө иштеген заманбап, чыгармачыл жана жогорку квалификациялуу адистерди, инвесторлорду жана ишкерлерди тартуу, жаңы ишканаларды ачуу, инновациялык долбоорлорду жана экономиканын жогорку технологиялык тармактарын өнүктүрүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жазгы талаа иштеринин жүрүшү боюнча Чүй облусунун райондорунун акимдери менен видео байланыш режиминде кеңешме өткөрдү. Бакыт Төрөбаев белгилегендей, Айыл чарба министрлиги жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүп, дыйкандарга ар тараптуу жардам көрсөтүүсү зарыл. Район акимдери да азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жоопкерчилик алышы керек. Буудайдын май өсүмдүктөрүнүн жана кант кызылчасынын айдоо аянттарын көбөйтүү маселесин иштеп чыгуу керек. Фермерлерге жеңилдетилген кредиттик каражаттарды алууда, аларды минералдык жер семирткичтер менен камсыздоодо, ирригация маселелерин чечүүдө, айыл чарба техникаларын жана жабдууларын лизинг алууда ар тараптуу жардам көрсөтүү зарыл, деди ал. Жыйын соңунда Айыл чарба министрлигине, жергиликтүү бийлик органдарына профилдик түзүмдөргө дыйкандарды сезондук талаа иштерин жүргүзүүсү үчүн минералдык жер семирткичтер менен камсыздоо, айыл чарба тармагындагы долбоорлорду өз убагында каржылоо, облустук жана райондук өнүгүү фонддорунан ирригациялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн үзгүлтүксүз каражат бөлүп туруу тапшырылды. Кечээ 5-апрелде УКМК мамлекет башчысынын тапшырмасынын алкагында бардык деңгээлдеги мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кош жарандуулукка жана жасалма диплом колдонууга каршы текшерүүнү улантып жатканы тууралуу маалымат таратты. Буга чейин 14-мартта УКМК текшерүү иштери тууралуу алгачкы маалыматын жарыялаган. Жасалма диплом колдонгон жана кош жарандыгы бар деген шек менен текшерүүнүн материалдары боюнча Жогорку кеңештин 3 депутаты, Жогорку кеңештин 2 экс-депутаты, Жогорку кеңештин депутаттыгына 9 талапкер, 1 министр, Шаардык кеңештин 3 депутаты, 1 судья, 1 мурдагы судья, эсеп палатасынын 2 кызматкери, прокуратуранын 1 кызматкери, ички иштер органдарынын 15 кызматкери, УКМК чек ара кызматынын 2 кызматкери, жазаларды аткаруу кызматынын 1 кызматкери, бажы кызматынын 1 кызматкери жана башка мекемелердин кызматкерлери бар. Толугу менен Сереп Чекит KJ сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Ошондой эле бул маалыматка ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин жыйынтыгы менен 40 адам өз калуусу менен жумуштан кетип, 2 адам жергиликтүү кеңештин депутаттык мандатын тапшырышты. 28 мамлекеттик кызматкер чет өлкөлүк жарандыгы бар жогун текшерүүгө алынды. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 20 кылмыш иши тергелип, 52 материал боюнча тергөөгө чейинки текшерүүлөр, 141 материал боюнча алгачкы текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Текшерүү иш-чаралары бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлерди кош жарандуулуктун болушу жана жасалма дипломдун колдонулушу боюнча текшерүү иштери аяктаганга чейин уланат. УКМК кыргыз жарандарынын ичинен мамлекеттик кызматкерлерди терс кесепеттерге жол бербөө максатында пайдаланылышы мүмкүн болгон жасалма дипломдорду жана билими тууралуу документтерди өз демилгеси менен жана элеген кызмат ордун ыктыярдуу түрдө бошотуп берүүгө чакырат. Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Асель Чыныбаева кечээ 5-апрелде Кыргыз Республикасындагы улуттук деңгээлдеги үй бүлөлүк зомбулуктан коргоонун укуктук каражаттарын изилдөөнүн жыйынтыктарын тааныштыруу аталышындагы тегерек столго катышты. Борбордук Азиядагы Бириккен Уттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгы тарабынан уюштурулган иш-чарада Асель Чыныбаева сөз сүйлөп, Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук көйгөйү уланып жатканын белгиледи. Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл кошумчалагандай, үй бүлөдөгү зордук зомбулук коомдун негизги бердиги катары үй бүлөнүн жашоосунун негиздерине гана доо кетирбестен, коомдун өзүнүн коопсуздугуна да коркунуч туудурат. Барган сайын балдар жана аялдар, ошондой эле кээде эркектер зордук зомбулуктун курмандыгы болуп баратышат. Ошондой эле Асель Чыныбаева бул тегерек столдун маанилүүлүгүн белгилеп, үй бүлөлүк зомбулукка каршы эффективдүү саясат, мамлекеттик түзүмдөр менен жалпы коомчулуктун өз ара кызматташтыгы жана өз ара аракеттенүүсү шартында гана мүмкүн болоорун белгиледи.
9 октябрда мени аткандарды кармап келип камабайбы? Бул тууралуу бүгүн 6 апрелде экс-президент Алмазбек Атамбаев 1-май райондук сотунда журналисттерге билдирди. Бул соттук процесс уят цирк экенин көрүп жатасыңар. 5-6 октябрь күндөрү түрмөдө отуруп биз уюштуруп турбуз. Садыр Жапаров өзү мен уюштургам деп айтпады беле. Коммерсант басылмасына ушинтип маек берген. 9 октябрдагы окуяны Сооронбай Жээнбеков, Текебаев менен Бабановго мен баарын уюштургам дептир. Атамбаев өзүн өзү аттырган деп Садыр Жапаров айткан эле. Анда кармап алып келбейби? Камабайбы, деди экс-президент Алмазбек Атамбаев. 1-май райондук сотунда октябрь айындагы окуялардагы башаламандык тууралуу кылмыш иши боюнча териштирүү жүрүп жатат. Ошондой эле экс-президент Алмазбек Атамбаев түрмөдө баары мени сыйлап турушат, карасы дагы кызылыда, деди. Бул тууралуу бүгүн ал 6 апрелде 1-май райондук сотунда журналисттерге билдирди. Мурдагы өлкө башчысы аны Петровка айылындагы 8-колонияга которууну суранганын айтты. Ал жакта мени карга жылаңайлак сүйрөп чыкпайт деп ойлойм, бирок муну мен чечпейм. Түрмө деген түрмө, кызматкерлер мени менен сүйлөшүүдөн чочулашат. 47-колониядагы соттолгондор да мага жакшы мамиле кылышат. Категориясына карабай, карасы дагы кызылыда, баары мени сыйлап турушат. Анын үстүнө мен аларга караганда улуумун. Алар мага балдардай эле. Соттолгондор үчүн түзүлгөн шарт 21-кылымга жооп бербейт, деди экс-президент Алмазбек Атамбаев. Кече 5 апрелде кыргыз-өзбек чек арасында курал колдонуу менен чыр-чатак орун алды. Бул тууралуу чек ара кызматынан маалымдашты. Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Дейрес айылында бир нече кыргыз жараны ачан жүктөрдү Өзбекстандын аймагына мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылышкан. Алар мамлекеттик чек ара сызыгынан 500 метр алыстыкта коңшу өлкөнүн аймагына кирип, Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын чек арачылары тарабынан аныкталган. Аткезчилер өзбек чек арачыларынын токтотуу талабына баш ийишкен эмес. Жарандарды кармоо учурунда чыр чыккан өзбек чек арачылары өз өмүрү жана ден соолугун сактап калуу үчүн курал колдонуп, анын кесепетинен 2 жараны алган жаракатынан улам каза болгон. Калган чек ара бузуучулар Кыргызстандын аймагына качып кетүүгө өлгөрүшкөн. Өзбек чек арачыларынын маалыматына караганда, кыргыз жарандары жалпы суммасы 20 000 доллардан ашык аткезчилик жүктөрдү алып өтүүгө аракет кылышкан. Кийинчерээк белгилүү болгондой, каза болгон жарандар Өзбекстанда туулуп өскөн жарандар болуп, 2012 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгын алышкан. Алдын ала алынган маалыматтарга караганда, алар өздөрүнүн Өзбекстандын паспортун сактап калышкан. Кече 5 апрелде саат 17:55 чыр-чатак орун алгандан кийин окуя болгон жерге Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп, жагдайды жеринен изилдешти. Эки тараптын чек ара өкүлдөрү ар бир тарап өз алдынча иликтөө жүргүзө турган болуп сүйлөшүштү. Ошондой эле чек арадагы чыр-чатакта каза болгон 2 кыргыз жаранынын сөөгү өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу чек ара кызматынан маалымдашты. Аксы районунун Дейрес айылында кыргыз жарандары менен Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын чек арачыларынын ортосунда орун алган чыр-чатактын натыйжасында УКМКнын чек ара кызматы аткезчилик жүктөрдү ташууга катышкан жарандарды издөө боюнча комплекстүү иш-чараларды жүргүзүүдө. Чыр-чатактын кесепетинен каза болгон кыргыз жарандары төмөндөгүлөр экендиги аныкталды. Бири 1984 жылы туулган Аксы районунун Дейрес тургуну, экинчиси 1991 жылы туулган Аксы районунун Дейрес айылынын тургуну. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара өкүлдөрүнүн макулдашуусуна ылайык, кыргыз тарапка кече 5 апрелде саат 23:46 Маданият автожол өткөрүү жайы аркылуу алардын сөөгү өткөрүлүп берилди. 1-марттан 31-мартка чейинки мезгилде Орусияда кыргыз жарандарынын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында элчиликтен төмөндөгүдөй иштердин аткарылганын маалымдашты. Элчилик Кыргызстандын каза болгон 15 жаранынын сөөгүн мекенине жөнөтүүгө консультациялык, юридикалык жана практикалык жардам иретинде жардам көрсөттү. Мыйзамга ылайык алардын жакын туугандарына алардын сөөгүн Кыргыз Республикасына жеткирүүгө кеткен чыгымы үчүн акчалай компенсация төлөнүп берилди. Ошондой эле Орусияда турмуштук оор кырдаалда турган кыргыз жарандарына жардам көрсөтүүнүн алкагында элчилик тарабынан үй-жайы жок кыргыз жарандарына документтердин калыбына келтирүүгө жана мекенине кайтып келүүгө көмөк көрсөтүү иштери башталды. Кече 5 апрелде Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Венгриянын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Питер Сиарата менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу аталган министрликтен маалымдашты. Анда Казакбаев Сиаратаны 3 апрелде Венгрияда өткөн парламенттик шайлоодо Фидес башкаруучу партиясынын жеңиши менен куттуктады. Тараптар ошондой эле эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулашты. Казакбаев Сиаратаны Кыргызстанга иш сапары менен келип, анын алкагында Кыргыз-Венгер стратегиялык кеңешинин 2-жыйынын өткөрүүгө чакырды. Мындан тышкары Венгриянын Виз авиакомпаниясы тарабынан Будапешт, Бишкек, Будапешт түз аба каттамын тез арада ачуу зарылдыгына өзгөчө көңүл бурулду. Бул рейс Кыргыз Республикасынын Европа биримдигине мүчө мамлекеттин Борбор шаарына биринчи түз каттам болот.
Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчекит Кей сайтына кирип окуп таанышып аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.